Жаңы мыйзамга ылайык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары, менчиктин түрүнө карабастан ишканалар, мекемелер жана уюмдар ишмердүүлүгүн кыргыз тилинде жүргүзүүгө милдеттүү болот. Мурунку тил жөнүндөгү мыйзамда ошол мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик мекеме жана уюмдар мамлекеттик иш кагаздарын мамлекеттик тилде же расмий тилде жүргүзүлөт. Ошондой эле бардык пункттарында же деген сөз мындайча айтканда колдонулчу да. Ал эми бул мыйзамда айырмасы ошол же деген баягы экиликти маанини берип турган же деген сөздү алып салды. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдөгү дагы бир жагдай кадимки көрүнүк жарнактар. Бул боюнча нааразычылык жарандар тарабынан дайыма айтылып келет. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө мурун мынау жол боюнда көрүнүк жарнактарды кыргыз тилине которуш керек. Ошол жердегилердин баарын өзгөртсө, анан кийин тил өзүнөн өзү өнүгүп кетет. Анан тилди аерге жазып, бадырайтып жазып алып эле анан бул бөлөк тилде илип алсак, анан каяктан өнүксүн? Окуй албагандар да бар да. Окуй албагандар бар, кыйналышат. Азыр мурун кичине тартипке келди эле, кайра башташты. Эгерде биздин Кыргызстан мамлекети болгон үчүн, биздин тил болгон үчүн, биздин өзүбүз улутубуздун тилибизди жакшы неметишибиз керек. Баары жерде кыргыз тилинде болуш керек. Эми кызмат көрсөтүүлөрдүн бардыгында тең тейлөө мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Транспорттун бардык түрүндө, автобекеттерде, аба майдандарында маалыматтар, кулактандыруулар, билдирүүлөр, мобилдик тиркемелер мамлекеттик тилде берилет. Андан кийин гана расмий тилде коштолуп жазылат. Эгерде Кыргыз Республикасы башка мамлекеттер менен эл аралык уюмдарга мүчө болуп, башка тилди колдонуу зарылчылыгы келип чыкса гана, ошондо да башка мыйзамдарда башкача каралган болсо, расмий тил колдонулушу мүмкүн. Кыргызстанда республикасында бардык мыйзамдардын түп нускасы кыргыз тилинде болот. Кыргызстанда жашагандан кийин кыргыз тилин өздөштүрүш керек деп ойлойм. Кыргызстандын жараны болгондо кыргызча билиш керек. Орус болгондо дагы башка улут болсо ham билиш керек. Анан өз тилин билбеген өзүн элин сүйүп жаратпайт ал. Вообще, мына кызматта иштегендер кыргызча билиш керек. Билгенде да грамотный билиш керек. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө карай багытталган жаңы мыйзам кыргыз тилин колдонуу зарылчылыгын түзүп, ага болгон кайдыгер мамилени жөнгө салат деген ишеним эми коомчулукта пайда болду. Бизде мыйзамдар көбүнчө расмий тилде жазылып, андан кийин кыргыз тилине которулуп келчү. Ошондой эле баягы көпчүлүк жанагындай мүчүлүштүктөргө, кемчиликтерге жол берилчү да. Себеби биз баягы туура эмес которулуп калгандай, мазмуну туура эмес болуп калгандай, бул мыйзамда так көрсөтүлдү. Ошол мыйзамды жазууда ошол эле мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мыйзамды мамлекеттик тилде жазылат. Андан кийин зарыл учурда расмий тилине которулат. Жаңы мыйзамга ылайык шайлоого, референдумдарга даярдык жана аны өткөрүү, соттук өндүрүш, куралдуу күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын иши кыргызча болуп, эл аралык келишимдерди түзүү, актыларды, документтерди жүргүзүү, менчик жана мамлекеттик мекемелердин аталыштары, географиялык аталыштар жана товардык белги фирманын аталыштары да мамлекеттик тилде болушу кажет. Гүлжина Мөндоева, Манас Назаров, жаңылыктар үчүн.